Алтын балалык борбору ачылганына биз абдан кубанычтабыз. Ата-энелердин атынан бардыгы эле жалпы ата-энелер бизге окшоп кубанып атса керек, сүйүнүп атса керек. Челябинскиден биз 3 неберебиз келди. Бир кызымдын бир баласы, экинчи кызымдын 2 баласы келишти. Балдарыбыз жакшы эс алышып, ден соолугу чыңдалып, жакшы ойноп келишсин. Жақсы ес алып келгіле, мақұл ғой. Жақсы ден соңғар чыңдап, суға түшкенде екен болуға, мақұл ғой. Далеко не заплывать. Сейчас еще к вам с аэропорта присоединятся. Часть они самолетом, в том числе вас встретят, их встретят. А там уже разместитесь. Вожатыйларды оқыла, друг другом сдружитесь. Жақсылап, ана қайра, жақсы ес алып келгіле, ана жол қалыстағы қайра. Мақұл, жақсы барғанда да болады, Бул жерден эң негизги идея биздин мекендештерибиздин балдары Кыргызстанга келип, өз мекени менен мындай катнашын үзбөй, унутпай, ич мекенин унутпай келип, көбүнчөсү мен ойлойм ошол жерден туулуп өмүрү Кыргызстанга келбегендер да бар арасындачы. Ошо биринчи жолу келип жатышат. İçimizden bu bizim mekanimiz деген мындай сезимди, ыйык сезимди ичинен туулуп, унутпасын дегенди мен ойлойм ушул негизги өкмөт тарабынан биз тараптан көзөмөлдөгөн идея ошол болчу да. Мен Мизравга чоң ыраазычылык билдирем, өкмөткө чоң ыраазычылык, анан парламенттин төрагасына колдоп бергенине, бул маселени парламенттен көтөрүп, саламаттык сактоо министрлигинин орун басары Нуриле айым да колдоп берип, ошол жерден мен ойлойм мындай чоң мындай бүгүнкү болгон окуя ошол жердин мындай натыйжасы да. Чет жерде иштеген биздин мекендештер биздин экономикага абдан көп чоң салымдарды кошуп келет. Ал белгилүү мына ар кайсы маалыматтар боюнча ошо 1 миллиардтан 1,5 миллиард долларга чейин акча куюшат. Мына алардын балдарындагы биз ошондой ден соолугун чыңдоо иретинде, алардын ошо мекендин сагынычы, кусалыгын жазуу иретинде ушундай долбоорду мындан ары дагы улантып турмакчыбыз. Мындан кийин дагы ушундай саламаттык сактоо министрлиги бул алтын балалыкта чоң бир демилгелерди көтөрүп, чоң бир ушундай бири-бирин катташтыра турган, бир эле Россия Федерациясындагы биздин мигранттар эмес, жалпы дүйнөдөгү биздин жүргөн кыргыз жарандарынын балдарын алып келип ушул жерде эс алдырат деген ойдомун.